Анткени 30 жылдан бери ушул күндү күткөнбүз. Ар жыл өткөн сайын, же болбосо ар бир президент шайланган сайын, жаңы президент же жаңы парламент келген сайын биз үмүт кылып келгенбиз. Мындан ары ушу жакшы болуп кетсе экен деп. Бирок тилекке каршы ошол үмүтүбүздү ташка алып келген. Сиздердин араңыздарда ошо мен да ошо үмүт кылгандардын арасында мен да бар болчумун. Бирок Кудай ушул күндү менин маңдайыма жазган экен. Сиздердин ишеничиңиздер менен мына мен бүгүн бийлик башына келип отурам. Мындан ары өлкөдө бир гана мыйзамдуулук, анан адилеттүүлүк менен гана иш алып барабыз. Башка оппоненттер айтып аткандай буга чейин диктатура деген болбойт, бир кишинин диктатурасы. Сөзсүз түрдө мыйзамдын жана адилеттүүлүктүн гана диктатурасы болот. Сиздерге добуш берип ишеним артканыңыздар үчүн мен терең ыраазычылык билдиремин. Анан добуш берип койдук, шайлап койдук, болду мындан арды ишти өзүң жалгыз кыла бер дебестен, ар бир кылган ишиме баа берип, туура эмес кетип атсам ошону сындап, туура жолго буруп, кеңешиңиздерди берип, мага жардам берип туруңуздар. Бирок туура эмес иш кылбайбыз, кандай гана иш алып барбайлы, мейли улуттук долбоордун деңгээлинде иш баштайбызбы, же болбосо кандайдыр бир иштерди баштайбызбы, ар бир ишибиз ачык болот. Кимде ким эгер каршы чыга турган болсо, биз аларды ушул жерде көчөдө эмес, өкмөт үйүндө ошол иш болуп аткан жерге чакырып, ачык, айкын ар бир ишти көргөзгөнгө, алар менен талкуулаганга даярбыз. Мындан кийин Кудай буйрса деп айталы, көчө оппозициясы болбой, оппоненттер жана башка ушундай жарандарыбыз ушу көчөгө чыгып кыйкырбастан биздин кабинетке келип, ушу отурумдарга катышып, ошол жерден оюн айтканга биз ачык шарт түзүп беребиз. Ачык шарттарды түзүп беребиз. Мындан ары демократиялык негизде иш алып барабыз. Мурдагыдай бир кабинетте бекинип алып, жалгыз кишинин кызыкчылыгы үчүн же болбосо бир топтун гана кызыкчылыгы үчүн иш алып барган андай адат болбойт мындан ары Кудай буйрса. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык, күч кубат, бакубаттуулук тилеймин. Өлкөбүз өнүгүп өссүн. Кол чабуулар болсун, ардактуу Садыр Нуркожоевич. Жаркын келечек өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн азыр алдыбызга сиздин колдоочуларыңыз келип отурат. Булар 110% гана биздин Жумрай журттан 7 дубандан келе албай калган канча колдоочуларыбыз бар. Ошолор дагы сизге ишеним артып, мамлекетибиздин туусу бийик көтөрүлүп, өлкөбүз өнүгүү жолуна чыгат деген терең ишеничтебиз. Андыбызы келиңиздер, биздин Кыргызстандын президентине ийгилик каалайбыз сизге. Кыргызстан сизге ишенет. Рахмат, урматтуу катышуучулар. Мен сиздерге ыраазычылык айтуу менен бирге ушул келе албай калган алыскы райондордогу ушул бүгүнкү биздин сөзүбүздү угуп турган жарандарыбызга, добуш бергендерге терең ыраазычылык билдиремин. Анан дагы бир нерсени айтпай кетипмин, эстегенде айтып коеюн. Мына 40%га жакын шайлоочу катышты, аз катышты дегендер сөздөр болду. Эл аралык уюмдарда жазды. Бизде мына 2 миллионго жакын элибиз сыртта мигрант болуп жүрөт, билесиздер. Андан сырткары биз форма 2 деген коррупциялык схеманы жокко чыгарганбыз. Ар бир айылдан райондун центрине келип жашап аткандар бар, областтын центрине келип жашап аткандар бар. Анан ушул Сары Өзөн чүйгө, Бишкекке келип жашап аткандар бар. Алар сөзсүз түрдө катыша албайт, анткени алардын пропискалары айылдарда болчу. Ошондуктан бул 40%га жакын катышкан элди биз эсептесек болот, 100% катышты деп эсептей берсек болот. Анткени ошонун ичинен 81% мага ишеним көрсөттүңүздөр. Сиздерге бардыгыңыздарга, бүтүндөй кыргызстандыктарга жана мигрант болуп жүргөн биздин мекендештерибиздин бардыгына терең ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Рахмат сиздерге, бар болуңуздар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эгер уруксат берсеңиз, бүгүн тарыхый күн, мына ушул сизди канчалаган эл колдоп келип отурат. Ошондуктан келиңиз.
Бүгін заман бапча бір шул қолдап келген еліңіз менен бір селфи қылдырып видеоға тартып қойбайлы ба? Егер рұқсат берсеңіз келіңіз алдырақа. Вице-президент Жапаров Садыр Нурғожаевич. Қол жабылар. Андай болса өмірбек келіңіз. Бұл жақтан білсе Сабырбай келіп тартып қойып келіңіз бұл жерге. Құрметті қырғызстандықтар, құрметті туғандар, бүгін 11 январ 2021 жыл Қырғызстан өзінің жаңа жосы Садыр Нурғожаевич барыңыз, келіңіздер, Қырғыз